мен китеп же сөз сылабар жаттаган деле эсте калыш кыйын болуп жатат. Эсте тутумумду жакшыртуу үчүн эмне кылсам болот? Алдына рахмат дейт. Таква болуш керек. Анткени Куранда Аллах таала айтат: "Ва май яттакиллаха яджал лаху махраджа". Жалп эреже аят бул. Ким Кудайдан корсо, өзү кыйынчылыкта жүрсө ошондон чыгарат дейт. Эс тутум начардыгы деле илим билим жолунда бул өзүнчө бир сыноо да. Таквачылык карманыш керек. Экинчи жеген тамак ашка. Анан үчүнчү орозону көбүрөөк кармаңыз, бул сизге кадимкидей иншалла жакшы болот. Азыр казак бауырларыбыздан диги жерде турбайбы, кечиресиз. Алып берсеңиз мүмкүн, менен кечирип коесуз. Аллах ыраазы болсун. Абай Кунанбаев атабыздын Кара сөз деген, мына Казакстандан атайын алдыргам Кара сөз деген китеби бар. Кыргызчада которулуп чыккан, бирок мен аны больницада баягы кыйналып мындан эме учурундачы, ковид учурунда жатканда 2 жолу окуп чыкканмын бир канча китептерди. Бирок казакчасын атайын алдырганмын да. Бул киши өтө диндар, өтө мыкты адам болгон. Мен жогоруда жакта айттым, дин тараптан таквачылык карманасыз, тамакка көңүл бурасыз, анан орозо көбүрөөк тутуңуз деп. Бул жерде ошол 45-чи сөзгө чейин алып келген. Ушунун ичинде баягындай бар эле да, азыр мен белгилеп койбопмун. Зээнди сактоо боюнча кыргызчасында Кыргызстанда калтырыпмын, сонун жазган. Сиз мага карай берсеңиз, зээн боюнча абдан мыкты жазган да, бул киши кантип зээнди күчөтсө болот. Сиз карай бериңиз, мен башка суроолорго жооп бере берейин. Берки Кыргызстандагы китебим, ал ошо Кыргызстанда калыптыр да, кыргызча которулган вариантычы. Негизгиси жанагы таквачылык, орозо, анан Кудайым буйрса токтотпой аракет кыла бериңиз. Бул жакшылыкка жетелейт бир күнү буйрса. Бул боюнча Курандын менин 2 бөлүгүнө таасир берүү деген илимий изилдөөнүн негизинде китеп чыккан, айтат ошол жерде. Адамдын, мисалы эркек адамбыз го, мисалы булчуңдары боло тургандай эле, менин дагы оң жактын, сол жактын бөлүгүнүн булчуңдары бар. Анан зээним начар деп эле мурда кийин китеп окуган адам албетте начар болот. Бара калып эле азыр мисалы денеси чыкпаган адам кыйын да. Канча машыгат башка болот. Ошол сыңары 1 окуйсуз, 2 окуйсуз, 3 окуйсуз. Талыкпас мээнет Кудайымдын каалоосу менен зээнди алып келет. Албетте зээн ырыскы, бирок ошонун үзүрүн көрөт. Анткени Аллах ва ма раббука биззалламин лил абид, эч качан пендеге зулумдук кылбайт. Иншалла азыр инибиз таап калса окуп берем буйрса. Эситиген нерсени унутпастыкка 4 түрлүү себеп бар дейт. Бул киши 4 түрлүү жолун айтыптыр. Биринчиси аввали дейт, биринчиси араб тилине жакын болуп атат да. Көкүрөгү байлалуу, берик болмок керек дейт. Мындайча айтканда көкүрөгүндөгү ойлор санадан бошотулуш керек. Кыжаалат болуп эле ар нерсеге кыжаалат болуп, кайгы чегип, санага батып жатып калбастан көкүрөк бош коюш керек. Туура эле. Бул медициналык жактан да айтып атат. Адамдын ойлоно турган булчуңдары концентрация кылып жаттап аткан Куранга, угуп аткан сөзгө, окуп аткан китепке маани бербей эле диактагын ойлой берсе, анда мээ чарчап калат да. Ошон үчүн айтат го дарыгерлер, тамак жеп атканда телефон көрүүнү, көгүлтүр экранга мындай тигилип кароону токтотуп, тамакка маани берип жесе, ашказанда башкага да ошого мындай бир жакшылык болот, себеп катары дейт. Экинчиси, сол нерсени эситкенде көргөндө ибратлануу керек. Көңүлдөнүп, түшүнүп, ынта менен угуу керек дейт. Ибратлануу дегени бул жерде үлгү өнөгө сабак алуу максатында. Бир нерсени угуп атканда эртең ушуну, мисалы өзүнүн башыман өткөндө айтайын, мен го бир жөнөкөй бир адаммын, илим окуучу. Ислам университетинде 1-экинчи курста окуганда, Ислам университетинде окуган сабакты мен түштөн жан келген балдарга, 2-курс болсом 1-курс балдарга берем. Аларга бериш үчүн мен азыр жакшы түшүнүшүм керек деп, ынта коюп, көңүл буруп, маани берип, сабакты берем, ушул уккан сабакты. Ашыкча сүйлөй албайм, бирок ушуну жеткирсем да болжо мен үчүн жеңиш деп кунт коюуга тилем. Адам муну жеткирем, муну айтам, жөн эле калып кетпейт чаңбас бул китеп десе, пайдасын бирөөгө бөлүшөм. Бирөөнүн да агарып көгөрөгүнү деп маани койсо, маани берсе, ынта койсо. Бул жерде мээде ошончалык Кудайым жараткан адам баласына. Мээ ошого концентрация көңүл бурат. Анан ошондон ибрат, пайдалуу керек деп атат. Бул пайдалуу маалымат деп. Кээ бир адамдар бар да, ажы умрага деле барып алып, конок катары жөнөкөй сапарга барып атканс, Куранын деле башкасын деле бейкапар өткөрөт. Жок, маани бериш керек деп атат бул жерде. Ынта кылып, жан дүйнөсү менен берилип окуш керек, же угуш керек. Көңүл буруп, көңүл чордонун буруш керек деген. Үчүнчүсү, сол нерсени ишинен бир нече убакыт кайталап, ойлонуп, көңүлгө бекитүү керек. Ошону угуп атканда же окуп атканда кайталаш керек. Мисалы китепти окуп атканда хайлайтер менен сызып коет, же белгилеп жазып коет, улам кайтып окуш үчүн. Имам Бухари рахимахуллахтан сурашкан, кантип бул зээниңиз күчтүү болду деген. Канча жүз менен хадистер жатка билген. Бекасротен назар ва тирдадихи деген. Ошол жерлерди көбүрөөк ачып кайталаган себептен дейт, түндө туруп. Ошол сыяктуу маселе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга да аят түшкөн.
Жебрейил периште келип Куранды окуп берип атканда пайгамбарыбыз салам ар бир аят ичинен кайталап турган. Кудайдын кепилдиги түшкөн Алланын. Ла тухаррик бихи лисани. Сен тилиңди Жебрейил периште аркасынан мен зээнимен кетип калбасын деп кайталаба, аны көкүрөгүңө сакташ, жеткириш биздин милдетибиз дейт. Аалымдар тафсирлеп ошол жерде айтышкан, демек эсте сактап калуунун жолу ошону ичинде тили менен көбүрөөк кайталаш керек дейт. Мындай китепти окуду, көз жүгүртүп көбүрөөк кайталаш керек. Жок дегенде жалпы мааниси мазмуну калсын. Бул киши Абай Кунанбаев атабыз эми жалпы элде жалпы. Бул киши ушуну айтып атат. 4-чүсү дейт, ой кесели нерселерден кашык болуу керек. Эгер бир кез болуп калса салынбоо керек ой кеселдери. Ой убайымдар, ой санадан тазаланыш керек дейт. Убайымсыз, салгырттык, оюн күлкүчүлүк, бир кайга салуу, бир нерсеге кумарлык пайда болуу секилди бул 4 нерсе куллу акыл мен гылымды тоздуратыган нерселер дейт. Башкача айтканда, адам жана жаман ойлордон, кайгы кападан өзүн алыс тутсун, ошол жакшылыкка бир себепкер болот деп даанышман адам жазып кетип атат. Албетте биздин элибизден да кыраан адамдар чыккан, китептеринде бар. Эми бул алдымдагы китеп. Абай атадан Аллах таалам ыраазы болгон болсун. Жакшы нерседе эч качан бөлүнбөшүбүз керек. Биз деген мусулман элбиз, боордош өлкөлөрдүн бирибиз. Аллахыма миң мертебе шүгүр. Казак бауырларыбыз да бизден чыккан жакшы нерселерди алат. Биз дагы даанышман ошол жакшы нерселерден алабыз. Аллахым жалпы эле боордош элдердин, мусулман элдердин ынтымагын бекем кылган болсун. Мисалы Казакстандан досторум көп, али күнгө чейин кабарлашып турабыз. Окуучуларым да көп, агаларым да, устаздарым дагы бар ал жерлерден дагы. Эки элдин ынтымагын Аллахым бекем кылсын. Убагында Раматылык Чубак устаз менен Абдыгапар Сыманов устаздар кандай бир мамилени бекемдеп беришти.